I used to come and like no training, just doing like 1 hour, just trying to show some combinations, making you like a sweat. So That's how it is. yes, now try some. Just no, start from 1-2. You coming to middle distance. From distance to middle distance, make some 3 punches with good sounds. Follow the rhythm. 3 or just 4 punches and just getting on distance again. Yes. Yes. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Кыргыз элинин сыймыгы профессионалдуу бокста дүйнөнүн бир канча жолку чемпиону, Кыргыз элинин сыймыгы биздин Алмазбек Райымкулов агабыз тууралуу кыскача сиздерге маалымат бергени бокс жана оор атлетика мектебине келдик. Бул жерде Алмазбек агабыз өзүнүн алгачкы машыгууларын өткөрүп ушул жерден кеткени дагы бизге маалым. Азырда учурда ошол АКШда, тагыраак Америка Кошмо Штаттарында өзүнүн машыктырган окуучуларынын бирин алып келип ушул жерде машыктырып жаткан учур экен. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү баштадык. Биз менен болуңуздар. More stay there. Yeah. Let them see you. Just don't stay. Just work on jab, feints, some body movements. Good. Nice. Defense. Always watch your defense. As soon as you finish your combinations, just watch your defense. Good job. Jab. Hi, my name is Jerickson. I'm from... Салам, менин атым Джериксон. Мен Америкадан болом. Бокс менен 18 жашыман бери алектенип келем. Америкадагы машыктыруучумдун аты Павло. Ал машыктыруучум менен машыгып Калифорния, Нью-Йорк, Лас-Вегас сыяктуу көптөгөн шаарларга барып, ийгиликтерди багындырдык. Биз көптөгөн өлкөлөргө барып келдик. Мен чоң турнирлерге катышып, жогорку даражадагы курларды алгым келген. Бирок машыктыруучум даяр эместигимди айтып, Кит Даймонд менен сүйлөшүп, ал мени машыктыруусун суранган. Ошондон тартып Кит Даймонд машыктырып жатат. Мен өтө көп нерсе үйрөнүп жатам десем жаңылышпайм. Мен үчүн жашоомдогу эң бактылуу мүнөттөр бул Кит Даймондко жолуккан мүнөттөр десем болот. Анткени мен үчүн жашоомдун эң кызык бөлүгү бул бокс менен машыгуу жана бокс менен дүйнөнү багындыруу. Мен ойлогон нерсеге Кит Даймонд сыяктуу спорт чеберлери аркылуу жетем деп ойлойм. Ал эми Кыргызстан боюнча айта турган болсом, Кыргызстан дүйнөдөгү эң кооз өлкө жана элдери өтө меймандос экен. Абасы, суусу таза, айтып бүткүс өлкө экен. Бул жерден Алмазбек Райымкуловдой мыкты мушкерлер, мыкты машыктыруучулар көп чыгат деп ойлойм. Сиздерге чоң рахмат. Ушул 11 жаштан ушул залдан баштап ой максатымда эми жок деле болчу. Келдим, машыктым, анан агайдын айтып берип үйрөтүү программасы менен ошол нерсеси кызыктырып кетти окшойт мени. Бокска тартып кетти. Бокска тартып, кызыктуу өтөт экен, кызыктуу түшүндүрүп берет экен, кызыктуу жакшы мисалдарды айтып берип, спортчу мындай болуш керек, спортчу кандай жүрүш керек. Багытты жакшы берет. Спорттан көчөдө кандай болуу. Баскетбол ойноп 1-классыман 4-класска чейин, 5-класска чейин мүмкүн баскетбол ойнодум окшойт. Эми баскетболдон бир аз кырсык болуп, бутумду сындырып алып, анан ата-энем спорттон чектетип койгон. Жүрүп анан вольный борьбага баргам. Ушул эле жакта. Ал жакка катышып жүрүп, эми ысыкта бизден каяктан эми жетишип атабыз. Кондиционер, ишне мындай желдетип туруу деген нерсе жок. Жайында ысык, анан көп балдар эми андай көп кийимдерин жууша албайт, эми мүмкүн убакыты болбой калды. Ошодон жиркенип эле баягы кучакташасың, анан жигиттин футболкасы 2-3 күн жуулбаган болсо жыттанат да. Ошол эле да бирок кыйын күрөшчү да чыкмак менен. Адамдын өжүрлүгүнө карайт да, спортко кандай көз карашы бар. Акыры чуркоого келген, легкая атлетика. Бул жерде чуркап жүргөн, катуу чуркачмын, 100 метр, 200 метрлер. Негедир эми чуркай бериш жакпады мага. Кандай жолдон ушу залга бирөө багыт берип келдиңизби же кандай?
Siz özünüz ayrı sportқа барып көрдүңүзбү? Досым айланып ойнап Себепкер болуп калды. Себепкер болуп калды. Айланып жүрүп, яслиден бери, садиктен бери бирге өскөн жакшы досум Якупжан Эминжанов деген. Карасам кетип бараттыр. Сенсинби десем, менмин деп таанышып, кайрадан жолугуп, сүйүнүп, сүйлөшүп, Садиктеги досуңуз таанып кайда баратасың десем, мен сонун агай чүйден келген Бишкектен, ошол агайга кетип баратам. Бас деп мен жетилип, ошол себепчи болду. Кирип барып, агайга кирип барып, мен жазып коесузбу, аты жөнүмдү десем, бергел деп, общий тетрадты жарымына чейин листать этип, барактап, көрдүм, фамилия, аты жөндөрдү. Неге мен кагазды бузамын, булгабаймын, пастаны кетирбеймин. Бир ай качып келсең, кийин мүмкүн жазып коюп турмун. Ошол сөз эле мени сүйүндүрүп калып. жазган жок бирок. Жазган жок. Кийин бир жумадан кийин жазды болсо керек, бир жумадан кийин. Бир-эки кыймылдарды көрүп, текшерип көрүп, анан көңүлү бир аз бурулду да, көрдү да. Эми өзүңөр барыңар билсеңер керек. Тирикчилик баарына керек. Контракттар менен көп жерлерге чакырышат. Аз дагы 2 контракт күтүп турат. Жакын мамлекет бул Грозный, Чечня. Ал жерге да чакырып атат. Өнүгүү, спорттун өнүгүүсүн караштырып бербейсиң. Алысыраак уже Германия, Швеция, Бельгия, анан Америка күтүп турат. Болгону чыныгы чын жүрөктөн патриот экендигиме, кыргыз желеги менен жүргөнүмдү, өзүбүздүн территориябыз үчүн, тарыхыбыз үчүн, улутубуз үчүн чыгып келип аткам, ошондой эле жаран болуп калдым. Машалла. Рахмат дос. Алла разы болсун. Лично от нас. Американский нерсе берилиптир да, Everlast. Алла разы болсун. Рахмат. Жакшы белек. Jerikson, now we have called Everlast. And the Everlast hand wraps. From my friend, he's the director of this place. Олимпийский чемпионом, чтобы ты стал. So this is like a present. So his wishes to being a next Olympic champion. Thank you. Here it is. Say in the camera, Osh, salam alaikum. Osh, salam alaikum. Машықтыр жүрген өзінің оқушысын 52 килограмм салмақтағы американец баланы келіп ушул жерде азыр машықтырып ушул жерде даярданып жүрөт да, баласын даярдап жүрген мезгил. Ошо менен кошо бизге эмнеси жакшы болду. Бул Алмаз жигитибиздин көптөгөн, мындай айтканда, өзүнүн чеберчиликтерин, көптөгөн өзүбүз билбеген жактарды дагы бир американ жолу менен иштешет да булар. Биздики основной бул советский школа да биздики. Бул американский школаны биз ушулардан дагы көп нерсени үйрөнүп, көп нерсени өзүбүзгө алуутабыз азыр ушул маалдачы. Үйрөнүп, анан өзүнүн, мисалы, ушул жерлерин кандай кылсак болот алмаз, бул жери биздики кандай болот деп өзүбүздүн көп нерселерди сурап не кылсаң, бул бала өзүбүздүн жигит болгон үчүн тайманбастан, жашырбастан талант. Бул жери мындай болуш керек, бул жери мындай кылыш керек деп көп туура меселелерин оңдоп коет да. Introducing to you first on my left, he is fighting out of the blue corner, wearing red trunks with white trim, fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of Bishkek, Kyrgyzstan. He weighed in at 133.5 pounds. His record stands at 27 wins, 1 loss, and 1 draw, with 15 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the former NABF lightweight champion, introducing Azmabek Kid Diamond Rainkula. There you go. Right there, baby.
Алмаз ага, сиздин ушул канчалык деңгээлге кайсы спорттун ушу бокстун кайсы версиясынан чемпион болгонуңуз, канчалык бийиктикке жеткениңизди баарын билебиз. Сизге ошо суроо бергим келип атат да, ошо Kid Diamond деген сиздин кайман атыңыз бар да. Жогоруда айтып өттүңүз го, спорт залдарын бар деп. Ошол кандай коюлуп калган, ким тарабынан коюлган ошол кайман атыңыз? Ал өтө кызыктуу бандай окуя. Ал өтө кызыктуу окуя. Бир кездери 2003 менеджерлер менен бир аз чатакташып, бир аз контракттарды уже окуп, сүйлөй, окуп, түшүнө баштаганда көрсөк башкаларга жакпайт экен. Сен билбейт элең, кол коюп эле жүрө берет элең. Неге сен азыр окуп могул жерди өзүң укугуңа өзүңчө могул жерди оңдош керек буну деп калдың дегенден бир аз четтетип, бир жылдай мени спорттон акырын алыстатып, ошондой мамиледе жүргөн кезде Кори Спинкс деген дүйнөнүн чемпиону келет. Кори Спинкс бул атасы Кори Спинкс senior, бул Кори Спинкс junior деп коет. Атасы Майк Тайсон кутулган, тяжеловестен дүйнөлүк чемпион болчу. Чемпион болуп келип, ошол спарринг кылабыз, мага бир аз тийишип, Кытай эмне кылып жүрөт эм? Мен Кытай эмесмин, мен кыргызмын, сен эмнени деп атасың азыр? Чык сүйлөшөбүз деп ошентип атып эле анан акчаларды сүйлөштүк. Биринчи раунд чыгып эле бокс дегенде ал эми левша деп коет. Оң кол алдыда турган стойкада меники, правша, сол кол алдыда турат. Оң кол күчтүү, аныкы сол кол күчтүү. Бокс дегенде биринчи эле удар менен аны алдыга кулап нокаут кылып коем. Спарринг деген бул чоң перчаткалар, шлем, бүт жаракат кетпеш үчүн, андай травма албаш үчүн. Аны баары көрүшөт. Ал жерде көргөндөр телефондордо раз. Болду, акчамы албадым. Неге дегенде 2 раунд туруп коюш керек. Бул жерде биринчи раунд бокс дегенде эле биринчи удар. Ал навстречу кетип калды, ошон ал ударларды мен кыргызча удар деп коем. Ар бир улуттун өзүнүн стили болот. Кулап турушу кыйын болду, бир 3 мүнөттө өзүнө келди. Ага чейин уже телефондор болуп, машиналар келип, 3-4 промоторский машиналар келди, промотордун. Ал жерден чоңдору, профессиональный бокстун королдору, англичанин келди, Гарри Шоу деген, топ ранг, Бабарым, Дон Кинг, дагы бир австралиялык Влад Вартан алда өтүп кетти. Костяжын промотор, менеджер. 4-5 келишти. Арасынан ошол Дон Кинг менен Бабарым деген ошо эң чоңдор. Али, Форман, Холлифилд бар менен иштешкен, дагы эле иштеп келип отур. Отур машинеге деп алып кетип эле, машинеге отургузуп, алып барып офиске отургузуп. Так, атың ким? Алмазбек. Фамилияң эмес, атың дейт. Алмазбек десем, деп ойлонуп. Фамилияңчы? Райымкулов. Билесиңби, комментатор Майкл Баффл деген. Айтат, ladies and gentlemen. Эгер ал сен аты жөнүңү, фамилияң менен атыңы туура эмес айтып кое турган болсо, сотту беришиң мүмкүн, акың бар. Бирок керекпи сага мындай адамдар менен соттош? Атыңын мааниси эмне деп сурап атпа. Ага чейин ойлор болгон. Майк Тайсон тегиздегич үтүк экен, мындай деп эле тегиздеп коет экен. Темир тезекке кирет экен. Холлифилд вообще кубалды экен. Алды эле темир тезекке. Көпчүлүк темир тезекке кирет экен. Көпчүлүк жаныбарларга кирет экен. Басым жасайт экен, Тигирден баштап карышкыр бүтүнө чейин бар көрөш. Мааниси эмне атыңды? Таш дедим. Ал ташты ювелирге алып барсаң, сонун кылып туруп, бриллиант кылып коет.
таштан. Ne zaman Kid Diamond bolasın. Anda dedi. Мындай ойлонуп отуруп анан өтө менин стилиме өтө жумшак эмес. Бул ат бир жакта менин башка ойлор кетти, өтө мындай слишком эле жалтыр жултур мындай болуп кетпедиби же мындай десем, билесиңби дүйнөдө жалгыз золотой мальчик бул Оскар де ла Хойя. Жалгыз сен бриллиантовый мальчик болосуң. Ой, рахмат. Ыраазычылыгымды билдиремин. Алдым бул атты, намды. Рахмат, кайрына кол коюн. Бир болсо бриллиант алтындан кымбатыраак десем, мына карап сен окугансыңбы дейт. 11 классты бүткөнмү, университетти бүткөнмү? Кыргызстанда десем, анда профессионалдар арасында Оскар менен сен экенсиң образованиялар дейт. Калгандар 10 классы окуй элек дейт. Өзү мындай сураштырып көрсөм ошондой эле экен да. Бага тактын мушкерлердин Арасында ошондой эле да. Мисалы эми жамандап маскаралоо эмес, просто бул адам жашоосу жазылгандагы историясында жазылган. Мисалы ошол эле Майк Тайсон дейт. 2 класс образование. Анан элестетип койгула. Мектептеги? 2 эле класс образование. Окуган эмес, 2 класс. Ошол эле азыркы знаменитый Флойд Мейвезер. Ал деле окуган эмес. 1 класс, 2 класс. Көпчүлүк окуган эмес. Анан баягы талантыны өнүктүрүп, таланты менен чыгып келип, акчаны жасап туруп, любой мугалим профессорду үйүнө чыгарып, окутуп койгулачы менен суранычы. Түшүнөйм. Мектепке 1 класстан барып, чоң эле адамсың, 1 класстан ким баштайт аны? Мен мисалы барбайм, 1 класска отуруп алып, үйрөнөмбү мен дейм да сразу эле. Бар, ар бир адам атайын үйүнө чыгарат, неге дегенде позволяет. Ошого иштеп атат, менетин жасап атат. Эч болгондо келип үйрөтүп койгула мени. Жазууга үйрөткүлө. Окууга үйрөткүлө. Пресс-конференцияда сүйлөгөнгө үйрөткүлө. Көпчүлүк андайларга баягы эми спортчулардын арасында акча көрбөгөндөр толтура. Кембагалчылыктан өсүп келип, дум дегенде баягы көздөрү чачылып эле, мен не кылам буну? Окубаймын. Бул жага жетет деп. Буйрусам, мол акча менен дагы акча келе берет. Билбейм, ар бир адамдын өзүнүн ой максаты бар. Бирөөдү жакшы жаман деп айта албайсың. Ошондой ой пикирлерди көбүнөн укчумун. Анан сураштырасың, барып канча тренер менен иштейсиңер, канча машыгуучу баягы устаз менен. Бирөө экөө жетет. Сен көрүң колуң еще даже шықпайды. Коркпа ондай. Главное, чтобы пол бутка алдыңғы бутына. Урғанын, жеттің. Жеттің, қайтып келді. Жеттің, қайтып келді. Урғанын, весь груз. Буткаш. Мұнарқа арттың бутың жеңіл. Почему? Потому что қайтып келгені здесь. Неге дегенде, чтобы налево кеткен, правый, грузды мол қойсаң, и мол, денеңді. Мындай түксең, медленно, не резко, медленно попробуй. Башына көтөрүп, как сельсима. Видишь, и еще попробуй.